Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Бүгүн 15 май 2025 жыл. Бүгүнкү чыгышта сиздерге ХБК районундагы сатылып жаткан 3 бөлмөлүү батирди көргөзмөкчүмүн. Башында сиздерге дарегин түшүндүрө кетейин. Видеонун толугу менен аягына чейин көрүңүздөр. Сиздерге дарегин түшүндүрө кетейин. Бул Салива көчөсү ХБК районунда, Манас ата кичи районундагы. Бул жак Орский район жактан келесиздер. Орский жактан келгениңиздерде да бул жакта Барпы мектеби бар. Ушул Барпы мектебинен түз барасыздар. Түз барганыңыздарда оң жакта жол бар. Ошол жактан оң жакка буруласыздар. Мынакей урматтуу туугандар, биз ошол оң көчөдөн бурулуп келдик бул жакка. Бул Барпы мектеби. Ушул жактан оң жакка бурулуп келсеңиздер эле ушундай дом бар экен. Ушул сатылып жаткан дом, ушул сатылып жаткан батир ушул домдо экен. Адрес болсо Салива 40К1 деген. Биринчи блок, 40К1 блок. Квартирасы болсо 28 квартира. Мынакей биз подъезддин алдына келдик. Сатылып жаткан батир 3-чү подъезд экен. Бул жакта эмсегенде 1-чи, 2-чи, 3-чү подъезд экен. 28 квартира. 1-чи кабат экен. Мынакей урматтуу туугандар, биз кирип келдик квартирага. Киргенде эле ушундай прихожка экен. Прихожкада ушундай бөлүнгөн экен. Бул жакта кышындасы жылуу болуу үчүн ушундай өзүнчө пластик коюп койгон экен. Бул жакта бутунда жыттары кирбегенге. Так, бул жакта жаап коебуз. Анда эмесе оң жактан баштайлык сиздерге тартып. Киргенден кийин эле оң жакта экинчи прихожкасы бар экен ушундай. Бул жакта 3 бөлмөлүү батир экен. Анда эмесе сиздерге оң жактан көргөзө кетейин биринчи. Бул жакта ваннасы экен, умывальный дагы бар экен. Ичи кафель болгон экен. Ремонту жакшы экен. Андан кийинки эшик болсо, бул жак спальня экен. Ата-энелер уктуучу бөлмө. Айта кетчү нерсем, бул жерде мебелдер, эмерек мебелдер калат дейт. Кете турган нерседен техникалар эле кеткен экен, бытовой техникалар эле. Андан кийинки бөлмөсү болсо, бул жак зал деп койсок болот, бул жакты детский деп койсок болот, детский деп койсок болот бул жакты. Бул жакты айтыш боюнча аябай жылуу экен. Эсин айтыш боюнча, себеби бул жакта караңыздар, советский чугунный отоплениялар бар экен. Советский чугунный отопление болгону да аябай узун экен. Ошондуктан аябай жылуу болот экен бул жер. Ремонту жакшы экен бул үйдүн. Мебелдер калат дейт. Так, бул жактан чыгабыз. Андан кийинки бөлмө болсо, андан кийинки бөлмөсү бул жак зал. Гостевой деп койсок болот. Бул жакка меймандар келип ушул жерде отурушат. Бул жакта тосуп алсаңыздар болот. Кошумча айта кете турган нерсе, бул жерде теплый пол бар экен, караңыздар. Анча-мынча квартираларда боло бербейт мындай теплый пол. Бутуңуздар аябай жылуу жүрөт. Бул жактын балкон дагы бар экен. Азыр көбүнчөсү эме кылат, ушундай балкондорду көбүнчөсү кухня кылып коюшат. Кухнясын болсо өзүнчө бир бөлмө кылып коюшат. Сиздер деле ошондой кылсаңыздар болот. Андан кийинки бөлмөсү болсо, бул кухня. Келиңиздер, сиздерге кухняны көргөзөйүн. Так, бул кухня экен. Мебелдер дагы даяр экен, караңыздар. Кирип эле жашай турган экен, эч кандай ремонт дагы керек эмес экен. Газ дагы жаңы экен, караңыздар. Суу эч кандай проблемасы жок дейт эсин айтыш боюнча. Анан эң башкысы бул жайгашкан жери. Жайгашкан жери бул ХБК, өзүңүздөр билесиздер, бул почти шаардын центринде эсептелет. Мектеп, жанагындай мечит деген, садик деген проблемасы жок. Бул жерде 3 садик бар экен, 3 мектеп бар экен. Мечит десеңиз, мечиттер деле бар бул жакта. Общая площадь болсо 74 квадрат метр дейт. Баасын сиздерге ошо описанияга жаза кетем. Баасы сүйлөшсөк болот дейт, эсин айтыш боюнча. Номерин дагы калтыра кетем. Ушуну менен бүгүнкү чыгышты аяктайбыз. Подписаться кнопкасын басып, колокольчикти сөзсүз унутпай басып коюңуздар, кийинки чыгышты өткөрбөш үчүн. Сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.